Дагы бир жолу кутман кеч биздин замандаштарыбыз сүйүктүү. Учурда тамактанып жаткандар болсо тамагыңыздар дамдуу болсун. Жумуштан үйдү көздөй шашып бара жаткандарга ак жол каалайбыз. Кантсе дагы азыр жолдордо тыгын учуру, ошондуктан бири-бирибиздин ачуубузга тийбей, ачууга тийип атса дагы күлүп гана маанайды жакшынакай нота менен бүтүрөлү бүгүнкү күндүкүн. Достор, анда дарыгерибиз менен тааныштыралы. Бүгүн жогоруда сөз кылгандай эле ушул эмчек бездеринин залалдуу шишиги же болбосо эмчектин рак оорусу тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун адиси Айтекова Адылбековна биздин төрүбүздө. Кутман кечиңиз менен. Кутман кеч. Саламатсызбы эжеке, кандай жетип алдыңыз? Эң сонун. Айтылган мөөнөттүндө эртерээк кечикпей келип бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Анткени угармандар конокторубуз кечиксе мен дагы ошо кечигем да. Анан конокторубуз убагында келсе мен да аябай кубанам. Чоң рахмат сизге убагында келип бергениңиз үчүн. Анан таанышканыма абдан кубанычтамын. Өзүңүз тууралуу бир аз маалымат айта кетсеңиз. Мен эми өзүм кесибим боюнча дарыгермин. Кыргызстандагы медициналык академияны жогорку окуу жайды бүткөм. Кесибим боюнча акушер-гинекологмун. Бирок ушу бир нече жыл иштегенден кийин ушу ооруну алдын ала биз иш жүргүзсөк ошол натыйжалуу болот экен. Ооруп келген адамдарды дарылап эмес, ушу алдын ала тармакта иштегенге өзгөчө көңүл буруп, мен ошол тармакка өтүп кеткем. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына Республикалык ден соолук чыңдоодо борборунда жана массалык коммуникация борборунда биз ушу Кыргызстан боюнча жалаң эле өзүбүз эмес, биздин ыктыярчыларыбыз бар, айылдык ден соолук комитеттерибиз бар, ыктыярчы группаларыбыз бар айылдарда. Медициналык кызматкерлер менен бирге, медициналык кызматкерлер жалгыз колунан анткени эчтеке келбейт. Ошон үчүн элге кеңири маалымат таратыш үчүн бөлөк массалык маалымат каражаттары менен да тыгыз байланышта иш алып барып жатабыз. Мен ушу тармакта иштеп атканыма абдан кубанычтамын. Мен ойлойм, көбүрөөк салым кошо алам, эгерде ушу канчадыр бир адамды ооруга чалдыктырбай, учурунда изилдөөдөн өтүп, учурунда дарыланып, ошо өмүрүн сактап, узак өмүр жашаса, эң сонун иш деп ойлойм. Ооба, түп туура айтасыз, абдан жакшы. Чындыгында баягы чет элдиктер деле айтып коет эмеспи, ооруганга караганда оору электи алдын алган оңой деп. Анысы кандай? Угармандарыбызга кайрыла кетели. Биздин WhatsApp номерубуз адаттагыдай эле кызматта, достор. Тыпыр айтып өз сурооңузду, билдирүүңүздү жазсаңыз болот. 0705 53 16 64 сандарына. 0705 53 16 64 WhatsApp номеруна. Анда ушул эмчек бездеринин рак, залалдуу шишиги оорусу дегенде эле азыркы учурда кандай болуп жатат бул оорунун абалы? Кыргызстанда статистика кандай? Бизде ооругандар канчалык деңгээлде көп? Ушул тууралуу бир аз айтып берсеңиз. Ушу эмчек безинин залалдуу шишик оорулары дүйнө жүзү боюнча аялдар арасында эң көп кездешкен, биринчи орунду ээлеген оору болуп эсептелет. Кыргызстанда эле бул тышта эмес, ушу дүйнө жүзүндө эле болуп, мына акыркы 5 жылды алсак, ушу жыл сайын ушу аныкталып чыгып аткандардын саны 655тен баштап, ушу 615, 625 ушунун тегерегинде болуп атат акыркы 5 жылдын ичинде. Ар бир жылы 600 аял жаңы ооруп атат. Жок, жаңы катталган. Жаңы катталган учурлар болуп эсептелет. Анан дагы эң өкүнүчтүүсү, бизде Кыргызстанда ушул жарымы, ушу 50% жакын аялдар бул 3 жана 4 стадиядагы аныкталган рак болуп эсептелет. Эмнеси менен өкүнүчтүү бул? Бул оору негизи мына рак дегенде эле биз көзүбүз караңгылап, өзүбүздү жаман сезип, рак это приговор, ошондой жыйынтык чыгарып коебуз да. Бирок дүйнө жүзү боюнча ушул аныкталып чыккан, эгерде биринчи стадиясында ушул ооруну аныктап таап чыкса, 90-95% дарыланууга мүмкүнчүлүк бар, жана узак жашоого мүмкүнчүлүк бар. 20-25 жылга чейин өмүрдү узартса болот да. Бизде болсо ушул жарым аныкталган учурлардын эсеби бул 3-4 стадия болуп эсептелет. 3-4 стадияда эмнеси менен коркунучтуу? Бул метастаздар тарап кетет. Демек, ошол рак клеткалар жалаң эле эмчекте эмес, билесиздер, жанагы бездер аркылуу, кан аркылуу тарап, ошол сөөктөргө, мээге, көзгө, бүт ички органдарга, жыныстык органдарга барып кан менен жүрүп туруп, бир жерге такалганда ошол жерден көбөйө баштайт. Ошон үчүн ошонусу менен
коркунучтуу болот. Анан медицина кызматкерлеринин колунан жардам көрсөтө албай калат десек болот да. Ошон үчүн 1-2 жылдын ичинде каза болгон учурлар көп кездешет. Ошол оору жөнүндө сөз кылып атып, мен дагы биринчи сурагым келип атат да. Аял заты негизи ошол маммологко барып көрүнүп туруу, пландуу түрдө көрүнүп туруу деген жылына канча жолу болуш керек же жылына болбосо да кайсы убакта көрүнүп туруш керек? Мүмкүн болушунча ушу 40 жаштан кийин сөзсүз 1 жылда бир көрүнүп турса абдан жакшы болмок. Бирок биздин ушу саламат сактоо тармагындагы адистердин жетишпестиги өкүнүчтүү болуп атат десек болот. Маммологдор мисалы саналуу бизде атайын адистер, алар республикалык деңгээлде иштешет. Ошо айылдарда, райондук борборлордо ушу бизде кызматкерлер жок десек болот. Бирок бизде онкологдор бар. Райондук деңгээлде, айылдарда жок, бирок райондук борборлордо, шаарларда онкологдор бар. Ошол кызматкерлерге деле кайрылса болот. Дагы бир экинчи нерсе бул ар бирибиз мисалы аял заты ай сайын өзүн өзү изилдөө жүргүзсө да, самообследование деп коебуз да. Кандайча кылсак болот? Биринчиден мисалы этек кири келгенден кийин, айызы келип бүткөндөн кийин ушу 6-күндөн 12 күнгө чейин изилдөөнү жүргүзүш керек. Күз күнүнүн алдына келип, мисалы ушул 2 эмчек безин караш керек да. Эгерде анын өңү бөлөкчө болуп калса, же болбосо кандайдыр бир терисинде да бир өзгөрүү, бөлөкчө тактар болсо, же болбосо лимонная корка деп коебуз. Демек бүдүрүчөлөр пайда болсо, лимонго окшогон, анда сөзсүз анан кийин өлчөмү дагы өзгөрүшү мүмкүн да, көлөмү да. Оң сол эмчектин көлөмү өзгөрүшү мүмкүн. Ошон үчүн күз күнүнүн алдына туруп, ошол күндөрү ушундай ай сайын изилдөө жүргүзүп, атайын күндөлүк ачып коюп, ошол жерге жазып койсо абдан жакшы болмок. Момундай формасын карагандан кийин 2 колду көтөрүп, баштын аркасына коюп туруп, ошондо да көрүш керек да. Анткени рак ошол кандайдыр бир тери менен бирге мындай катмарлашып калат да. Ошондо тери кошо мындай жылып атканы көрүнөт да. Экинчиси, мисалы ошентип изилдеп бүткөндөн кийин колубуз менен 3 бармакты алып туруп, анан кийин могул солдон оңго кичине-кичинеден жылдырып изилдеп чыгыш керекпиз да. Бүт сыйпап, бүт площадьин сыйпалап көрүш керекпиз. Анан дагы эмне үчүн бизде дагы бөлөк түрлөрү бар изилдөөнүн деп атпайлыкпы? Мисалы кол менен изилдегенде биз 3-4 миллиметрдеги шишикчелерди колубузга урунат да. Дагы бир изилдөө түрү бар, бул маммография деген. Бул 1-2 миллиметр. Демек, мына УЗИ будан кичирээк, а маммография адан да кичирээк. 1 миллиметрге чейинкилерди аныктап табып берет да. Канчалык эрте, канчалык ошол башталгыч стадиясында биз тапсак, ошончолук биздин прогнозубуз жакшы болот десек болот. Адан тышкары, мисалы, күз күнүнүн алдынан кийин, изилдөөдөн кийин түз мындай катуу жерге жатып, далынын алдына жастыкча коюп туруп, мисалы, оң эмчекти изилдеп атканда сол колду баштын алдына коюп туруп, анан кийин ошондой эле түрдө 3 бармак менен ушундай 1 дагы миллиметр калтырбай изилдеп чыгыш керекпиз да. 2 баш бармак менен чоң бармактын ортосуна үрүптү кармап туруп сыгып көрүш керекпиз да. Анткени башталгыч стадияда ушу үрүптөн сары суу чыгышы мүмкүн. Жанагындай запущенный уже 3-4 стадияда кан дагы чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн жаңы кандайдыр бир үрпүнөн суюктуктар чыгып атса, бул өзгөчө көңүл бура турган нерсе десек болот. Демек биз айтып атабыз, формасына, өңүнө, көлөмүнө, анан жана колуңардын алдында кандайдыр бүдүрчөлөр пайда болгонун колго илинсе, сөзсүз чуркап барыш керекпиз. Маммологко, онкологко, эгерде Бишкекке келгенге шарт жок болсо, анда сөзсүз онкологко, райондук борбордого кайрылыш керекпиз. Анан ушул изилдөө дагы бизге жардам берет да, баштапкы стадияларда аныктап чыгып, эрте дарылоого мүмкүнчүлүк берет. Бизде айтып атпайлыкпы, жанагындай ириң агып калганда, кан үрпүнөн агып калганда, өңү капкара, көгөрүп, өңү ушундай өзгөргөндө ошого чейин көңүл бурбай келе беришет да келиндер. Анан
өзгөчө дагы мындай көңүл бура турган мына рак клеткалар эмчек безинен безтери тарапка дагы тарайт да. Ошон үчүн могул акыректин алдындагы безтерди, колтуктун алдындагы безтерди, эмчектин алдындагы безтерди дагы кармалап, жакшылап сыйпалап көрүш керекпиз да. Алардын көлөмү чоңойгон жокпу, оорутпайбы, жылып турабы ордунан. Ракты айттык, тери менен байланышкан болот да, кошо жылат депчи. Өзгөрбөгөн без ал теринин алдында өзүнчө бир бүртүкчө болуп кыймылдап турат да. Мисалы ошол көп угамда жана мастопатия, жаңы эмизген учурда сүт калып калып ушундай бир оорушат эмеспи аялдарда? Аягына чейин дарылабасаң жаман ооруга чалдыгып кетет деп эл оозунда жалпы айтылып калган. Мунун кандай тиешеси бар? Мастопатия бул ошо рак оорусуна алып келиши мүмкүн деп айтабыз. Анткени негизи мына рак оорусу бул гормоналдык бузулуу десек болот да. Ошого байланыштуу болот. Анан кийин мисалы эмгизип аткан эне эгерде толук ошол бүт протоктор бошобосо сүт калып калып маститке алып келиши мүмкүн. Жанагындай узловая же диффузная мастопатия деп коебуз, аны дарыласа болот. Дарыласа ал тарап кетет. Аны дагы мисалы көңүл бурбай жүрүп албаш керек да. Сөзсүз дарыласа бул доброкачественное изменение деп коебуз да. Бул дагы кандайдыр бир көңүл бура турган, бирок фоновая, фондук оору болушу мүмкүн да. Ошон үчүн дарыгердин бүт кеңештерин аткарып, ошон дарыланганга аракет жасаш керекпиз. Анткени бул терапияга, дарылоого тез эле реакция берет, тез эле жоголуп кетиши мүмкүн. Мен дагы ошол эфирге даярданып атып, чет элдик бир адамдын макаласын окуп калдым. Ал жерде адам канчалык эне көбүрөөк бала эмисе, канчалык көбүрөөк төрөп көбүрөөк эмисе, ошончолук залалдуу шишикке кабылуу коркунучу төмөн дейт да. Анан кандай тиешеси бар, сизден сурай кетейинчи? Эң туура. Анткени ушул залалдуу шишиктер эстрогендин жогорулашы менен байланыштуу да. Эстрогендер бул мисалы бойго бүтүп калуу десек болот, бойго бүтүп калып, азыр мисалы жаштар эрте эле жыныстык катнашта болушуп атат, туурабы? Эрте эле мисалы таанышып, анан сактануу каражаттарды жакшы билбеген үчүн же болбосо пайдаланбаган үчүн кош көңүл кылып коюшат. Боюна бүтүп калып, жаш кыздар, ушу секелек кыздар эмне кылышып атат? Барып боюнан алдырганга туура келип атат. Ошол учурда гормоналдык сбой болот да. Демек организм өзүн ушул баланы чоңойтуп, өстүрүп, анан төрөгөнгө даярданып атса, боюнан алган учурда ушундай резкий гормональный сбой болот. Демек ушул дагы терс таасир этет. Экинчиден, бала эмгизип аткан учурда ушу биздин организмде бөлөк түр гормону дагы жогору болот да. Ошол гормон канчалык узак болсо, канчалык узак эмгизсе, бул дагы биринчиден балага пайдалуу болот, экинчиден ушул энеге ушул рактын профилактикасы катары да деп эсептейбиз да. Ошон үчүн биз айтабыз дагы мисалы 35 жаштан жогору эгерде төрөсө, эмчек эмгизбесе, бул дагы мындай коркунуч шарт түзөт да. Ушул залалдуу шишик пайда болушуна түрткү бериши мүмкүн деп айтабыз да. Түшүнүктүү. Эми ушул оору жөнүндө сөз кылып атып, жогоруда сиз белгилеринин бир нечесин айтпадыңызбы? Мисалы адамда арыктоо, көбүнчө рак десе эле биз дароо арыктоону кошо алып жүрөбүз го, арыктап кеттири ошо деген сыяктуучу, же арыктап атабы деген. Кайсы учурда арыктоо болот, же болбосо кайсы учурда биз көңүл бурушубуз керек? Арыктап кеткен учур бул кечке өтүп кеткен стадия эмеспи? Өтүшүп кеткен стадияда кездешет арыктоо. Биринчи мындай шалдырашы мүмкүн, адам шалдырап, анткени рак деген бул эми кандай десек токсиндерди да канга жөнөтөт да. Ошон үчүн шалдырап, баш ооруп, өзүн кандайдыр бир мындай алсыз сезиши мүмкүн да адам. Демек биринчи белгилери ошондой болушу мүмкүн. Бирок жанагындай өтүшүп кеткен стадияда, бөлөк органдарга тарап кеткенде, рак бул кандайдыр бир унчукпай эле бизди жеп аткан шишик да, залалдуу шишик. Биздин жеп аткан тамактарыбыз менен тамактанат ал. Өзүн өзү бага албайт дегендейчи, бөлөк органдарга өсүп кетет. Ошолордун кан алып тамактануусун ошону пайдаланат да. Ошол аркылуу өскөн шишик болуп эсептелет. Ошон үчүн кечиресиздер, акыркы стадияларында арыктоо болушу мүмкүн, бирок бул биринчи белгиси болуп эсептелбейт.
Угармандарыбызга кайрыла кетели. Биздин бүгүн сиздер менен сөз кылып аткан темабыз эмчек безинин залалдуу шишиктердин алдын алуу жөнүндө сөз кылып атабыз. Өз оюңузду жазып биз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Сурооңузду 0705 53 16 64 сандарына жөнөтүңүздөр. 82 сандары бизге улам бул жака чалып атасыз. Биз чалуулар үчүн 0312 91 19 19 сандарын кабыл алабыз. 91 19 19 сандарында кабыл алабыз. 0312 шаарыбыздын коду. Кийинки дагы суроо ушу мисалы негизи эле эмчек органы бул кармай турган болсо, үрпүнө тие турган болсо ооруйбу да? Негизи буга оору мүнөздүүбү же бул без болгондуктан мындай жумшак болуп көп оорубайбы? Негизи эмчек бези бул өзү ар бир мына айыз келип аткан учурда, этек киргелип аткан учурда ушу гормондордун өзгөрүшүнө байланыштуу болот. Бирок бул өзгөрүүлөр кандайдыр бир аз шишиши мүмкүн, этеккир келердин алдына чейин. Бирок этеккир келгенден кийин кайра ошол бир аз ооруганы, толгону азаят да. Анан бул мисалы кыздар, келиндер байкашы мүмкүн цикличность да. Демек ай сайын кандайдыр бир ушундай этеккирдин алдында өзгөрүүлөр жана этеккир келгенден кийин. Бирок кандайдыр бир өзүнүн мындай общий состояниясине таасир этпей турган да, кармап көргөндө өзгөрүүлөрдү байкашы мүмкүн да. Бул нормалдуу. Жатып ооруп калбайт да адамчы. Эми ушул азыркы жогоруда сиз айта кеткендей негизи эле дүйнө жүзү боюнча залалдуу шишик өтө эле көбөйүп бара жаткан учур бизде биринчи орунда мырзалардын арасында же жалпы эле бизде биринчи ошол ашказан оорулары боло турган болсо өпкө рагы, анан эле аялдардын арасында кеңири таркаган ушул оору. Негизи оорунун себеби бул эмне экенин конкреттүү түрдө айта алышпайт азыркы күнгө чейин, бирок ошентсе дагы бизде божомолдор бар эмеспи? Сиз айта кетсеңиз, сиздин оюңуз боюнча негизи эле ошол доказательный медицинада далилденген мунун негизги себептери эмне болуп атат? Ушу жалпы эле рак оорусунун себептери. Эми түзмө-түз мындай себеби деп айта албайбыз. Анткени бүгүнкү күнгө чейин ким изилдеп тапса, ошо рактын себебин Нобель премиясын берет болуш керек десек болот. Ракты дарылоого дагы, бирок ошо кандайдыр бир түрткү бере турган себептер бул биринчиден эгерде тукумунда бар болсо, тукум куушу мүмкүн. Эгерде апасында, чоң апасында ушул жыныстык жактагы органдардын рагы болсо, эмчек безинин рагы болсо, анда ошол коркунуч бар да. Сенде ушул оору, демек момундай бизде эшик бар деп эсептесек болот да. Ошо кандайдыр бир күнү ошол эшик ачылып кетиши мүмкүн. А эмне кылыш керекпиз? Биз ошол оору кирип келбеш үчүн, демек биз сергек жашоо жашаш керекпиз да. Мисалы тамеки чеккен адамдардын рак оорусу 22 эсеге жогорулайт коркунучу. Демек эмне кылыш керекпиз? Тамекини чекпеш керек. Эгерде сен билсең тукумуңда бар экенин, экинчиден ичкилик ичпеш керек. Ичкилик дагы жогорулатат ушул ооруну алып келүүнү. Үчүнчүдөн биз мисалы жанагындай майлууларды, андан тышкары таттууларды көп жейбиз да. Ошонун баары кола, кофеиндери көп, шоколад, кофеин составында көп напитоктор, суусундуктар, ошолор дагы түрткү берет. Эстрогенди көбөйткөнгөчү. Демек ошол гормондун өлчөмүн жогорулатып турат, түрткү бериши мүмкүн. Андан тышкары бизде мисалы аз кыймылдайбыз, аз кыймыл, сергек жашоону биз сактабайбыз да. Бул дагы кандайдыр бир ушул дүйнө жүзүндө жугуштуу эмес оорулар, бул оору жукпайт. Мисалы бирөө келип сага жугузуп койбойт да, ошон үчүн жугуштуу эмес оорулар болуп эсептелет. Биринчи орунда бизде Кыргызстанда жүрөк кан тамырлары 52% адамдар инсульт, инфаркт ошолордон каза болот. 12%га чейинки адамдар бул мисалы ушундай залалдуу шишиктер, онкологиядан каза болгондор. Көрдүңөрбү, экинчи орунда онкология турат. А эмне алып келет ушул ооруларга? Биздин жүрүм турумубуз. Медицина мисалы кандайча таасир эте алат? Бул болгону бир 10-20%га таасир эте алат адамга. Биздин экология, жашоо шарттарыбыз бул дагы 10-20%. А 50% бул өзүбүздүн жүрүм турумубуз. Кандай тамактанып атабыз? Кандай биз жүрүп атабыз, алып жүрүп атабыз өзүбүздү? Жанагындай тамеки чегип атабызбы, ичкилик ичип атабызбы, туура тамактанып атабызбы? Ошонун баарын эсепке алганда мына 50% адамдын өзүнүн колунда десек болот. Мисалы ошо тамеки чеккендер эмне үчүн акчага сатып алып атпайбы бул ооруну? Туурабы? Бекер эч ким берген жок. Бирөө атайын колуна карматкан жок. Сени ооруп кал ушу. Мен каалап атам сени ооруганын деп, туурабы?
акча таппаса да, мына айылдарда карасаңыздар, пенсия, пособие, ошо энесинин пенсиясында отурушат, а тамеки сатып алышат да, ичкилик сатып алышат ошол акчага. А эмне үчүн ошол балдарына жумшаса болбойт? Азыркы күндө мисалы сигареттин пачкасы 80-100 сом болуп атат, ошону күндө бир пачканы 3000, 4000 акча, бул абдан чоң акча айыл жергесинде. Эмне үчүн? Биз ошол чынжырсыз байланып калып атабыз да ушуларга, тамекиге, ичкиликке. Ошо коркунучту жүрөк кан тамыры менен залалдуу шишиктерди алып келгенге коркунучту жогорулатып атабыз өзүбүз. Адан тышкары дагы эмне, кандай факторлор таасир этет? Бул 35 жаштан кийин, 30 жаштан кийин төрөгөн аялдар. Демек, биринчи төрөт, мүмкүн болушунча ушул 30 жашка чейин төрөсө аял киши абдан жакшы болмок да. Анткени бу да кандайдыр коркунуч түзөт. Жанагындай боюнан алдыруу дедик, бул да коркунуч түзөт, анткени жана гормоналдык сбой болуп кетет. Будан тышкары, мисалы, буга чейин жанагындай мастопатия, мастит оорулар менен ооруса, бул дагы түрткү бериши мүмкүн, ушу залалдуу шишик пайда болушун. Анан мисалы спортсмендерге айтат элеке, мисалы кыздар деле спорт менен машыгышат, эгерде кандайдыр бир өспүрүм кезинде травма алса, ал дагы таасир этиши мүмкүн да. Демек, ошол учурда бир травма болочок чоңойгон кезде, гормоналдык перестройка болгон кезде ошондой залалдуу шишикке алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн мисалы болгон учурлар велосипедде тебип барып, ошо төшү менен урунуп, ошонун темирине, анан кийин ошо рак оорусуна чалдыккан. Анализ деп көрсөчү, мисалы анализ деп бүгүн. А эмне? Тугумумда жок да, мисалы, эч кандай факторлор жок. А эстеп көрсө, ошо велосипед тебип атканда, ошон үчүн мындай өспүрүмдөр дагы бири-бирине, балдар, кыздарга аяр мамиле жасаш керек. Өсүп аткан өспүрүмдөрдүн гигиеналык жактан, мисалы, организмдин өзгөчөлүктөрү кандай өзгөрүүлөр болот, эмне кылыш керекпиз, эмне үчүн балдар ушундай кыздарга өзгөчө көңүл буруп, аяп, алар дагы мындай стресс учурларга кабылат да, этек кири келет, ушул эмчек бездери өсө баштайт, уялышат да, кандай кылып колдош керекпиз, эне аталар, ошол эле одноклассниктер, мугалимдер мектепте кандай колдоо жасаш керекпиз, ошол жөнүндө айтып кетиш керекпиз да. Анан кийин мисалы өсүп келаткан эмчек безин кээ бир кыздар кыскан бюстгальтерлерди кийишет да. Өтө кызып, жанагындай темир немелери бар кармагангачы, ошолор өйкөгөн учур, бул дагы дополнительный риск алып келет да, коркунучка алып келет. Ошон үчүн кечинде жатканда, мисалы, мүмкүн болушунча ушу ич кийимди чечип салып, бош эс алдырыш керек да эмчек бездерин. Бул дагы травма болуп эсептелет да. Адан тышкары жанагы эмгиспей койгон учурлар бар, бизде энелер бар, формасын жоготом, же болбосо сүтүм жок деп, ошого аракет жасаш керек да. Мээримин төгүп, узагыраак 3 жашка чейин эмчек эмгискенге, 2 жаш как минимум эмчек сүтү менен эмгискенге, ошол баланын иммундук системасы жогору болот, ошол бара ооруларга туруктуу болот. Өзүнүн болгон иммундук клеткаларын ошо сүт аркылуу балага берем деп, ошону аң сезим менен ошону толук түшүнүп, анан кийин ошо баланы узак эмгискенге аракет жасаш керек. Ар бир эне аталар колдоо жасаш керек, ошол энелерге шарт түзүп бериш керек да. Мүмкүн болушунча түндү ыйлап атса, оңойрок деги бутылканы берип койгон деп эсептешет да. Ошон үчүн аталардын колдоосу да керек. Көп факторлор, биздин экологиябыз деп атабыз, мисалы ашыкча салмак, жүрөк кан тамыр оорусу бар, кант диабети бар адамдардын дагы коркунуч бар, ошол онкология оорусу менен ооруп калат дегенчи. Ошон үчүн мисалы ошол эле эстрогендер май клеткаларда кармалып турат. Көбүрөөк организмде циркуляция болот да. Ошон үчүн ашыкча салмактагы ошол залалдуу шишикке коркунучу бар, алып келиши мүмкүн деген. Ошонун баарын эстен чыгарбаш керекпиз. Демек, өзүбүздүн жүрүм турумубуз, өзүбүздүн айлана чөйрөбүз, ошонун баары мына таасир этип алып келип атат десек болот. Мисалы, ошол оорулардын пайда болуусу жөнүндө сөз кылганда эле, тамактануу биринчи орунда алып чыгат эмеспизби? Тамактануу депчи. Тамактануу болгондо ошол залалдуу шишикке кабылбаш үчүн кандай тамактануу, мисалы, туура тамактануу, бул жалпысынан, конкреттүү түрдө айта турган болсок, кандай тамактануу керек? Биринчиден, бул биз айтабыз, ушу регулярдуу
түрдө регулярдуу тамакты. Анан кийин азыр биз айтабыз туура деп, эми туура эмес эч ким тамактанбайт болуш керек, баарыбыз эле тамактанабыз, бирок рационалдуу деш керекпиз да. Анткени азыр мына диета деген сөздөр жок да. Кандайча кылып рационалдуу? Мисалы айыл жергесинде негизги мына пайдалануучу азыктарыбыз бул картошка, макарондор, туура ун азыктары, туура эле. Бул дандарда витаминдер бар. Негизи биздин энергия, калория бере турган бул дан азыктары да. Бирок ошо каша жасаганга көнүш керекпиз да, каша жегенге. Балдар мисалы ошол эле мектепте тамактануу учурунда баштапкыч класстар ошо булочка эмес чай менен, эгер мүмкүн болушунча ошол каша кайнатып берсе, ошол ден соолук үчүн абдан пайдалуу болот. Рационалдуу деген дагы эмне? Бул белоктор, углеводдор жана майлар ушу биздин организмге канча энергия коротуп аткан, ошонун баарын эсепке алып, ошол керектүү өлчөмдө келиш керек да. Мисалы өспүрүм бала менен мисалы кара адамдын энергия коротуусу ар кандай болот. Мисалы оор жумушта иштеп аткан адам 4000 калориядан жогору алыш керек да. Мисалы пенсионерлер 2000 тегерегинде калория алыш керек. Кош бойлуунун келиндин калориялары бөлөкчө болуш керек. Анан дагы бир нерсе, биз жашылча жемишти аз пайдаланабыз да. Ушуга биз көнүш керек элек. Ушу жашылча жемиш ушу биздин организмден витаминдерди берет биринчиден, экинчиден клетчатка түрүндө болуп, ушу керектүү эмес заттарды тез алып чыгып кетет да. Демек, ичегиде жанагындай брожение, чирип аткан процесстер болсо, мисалы унга суу куюп койсоң тура берет да. Ачып тура берет, ошондой сыяктуу процесстер ичегиде да болот. Кандайча кылып биз ичегин тазалап туруш керекпиз да, ошол токсиндер канга сиңбеш үчүн жашылча жемиштерди жеш керекпиз. Күнүнө 5 порция. Порция деген эмне? Бир алма, орточо көлөмдөгү алма, 3 слива, бир алмурут, бул бир порция болуп эсептелет. Ошол мөмө жемиштер 2 порция болуш керек. Демек, күнүнө бир алма, бир алмурут, бир банан болобу, 3 слива болобу, ошолорду жеп койсок, бул абдан жакшы болот да. Бадыран помидор, мисалы жайкы мезгилде дарбуз бар бизде. Сабиз менен капуста бизде кенен, туурабы? Ашкабак кенен. Арзан. Биз ошол пайдаланыш керек да. Күнүмдүк рациондо. Бул конок келгенде эле столго коюп коюу эмес, мисалы жашылча жемиштерди. Күнүмдүк рациондо столдо ошо жашылча жемиштер туруш керек да. Балдар мисалы мына азыр өзүңүздөрдүн дасторконуңуздар карап турсаңыздар, эмне турат? Шекер турат. Бал турат, варенье турат, туурабы? Конфет, печенье турат. Балдардын ары бери чуркап жүрүп, ушу таттуу нерсе менен жешет да. Ушу майлуу жана таттуу нерселер күнүнө абдан эле аз өлчөмдө болуш керек. Биз ошо таттууну анан көрү мөмө жемиштерден алыш керекпиз. Алмада фруктоза бар, ошодон алсак болот. Дарбузда бар, туурабы? Коон кандай таттуу? Ошол фруктоза ушундай мөмө жемиштерден алсак эң сонун болмок. Рафинатталган шекерлерди биз азайтыш керекпиз да. Жана газдалган суусундуктарды азайтыш керекпиз. Балдар переменада эмне кылат? Чуркап барып, чипсы, кириешке, мисалы туздуулар абдан көп, канцерогендер бар составында, рак оорусун алып келген канцерогендер бар. Бүгүнкү күндө мисалы айылда келиндер эмне кылат? Сүтүн апарып туруп сүт тапшырат. Чуркап барып, пампушка же неме маргаринди сатып келип, ошого выпечка жасайт да. Эмнеси менен коркунучтуу трансжирлер? Булардын температура плавлениясы жогору да. Жана фастфудтарда көрөсүңөр, картошка фри, анын майы айлап турат ошол жерде, түгөнмөйүнчө. Анткени температура кипения абдан жогору да. Ал түтөбөйт. Мисалы биз борсок жасасак май түтөп кетет го, отун көбүрөөк жагып койсоң. Пальма майы, трансжирлер, алар жанагынтип түтөбөйт. Ошон үчүн узакка пайдалана берет, организмге канцерогендер да алып келет. Булар акырындык менен рак оорусун пайда кылат. Ошол эле кетчуп, майонез, ошонун баарын айыл жергесинде, капустада витамин С, иммунитетти жогорулата турган, сабизде витамин С, ашкабакта цинк бар. Мээни жакшы иштете турган, нейрондук байланыштарды жакшы кыла турган заттар бар да. Микроэлементтер, витаминдер абдан жогору. Ошон үчүн балдарга мисалы мектепке бир алма салып берип койсо, чай эмес, газдалган суусундук эмес, жөн эле суу куюп берип коюш керек.
суу 10 эсе пайдалуу болот да ошол суусуп аткан бала ичип алса. Андан тышкары мына үйгө дасторконго көнүш керекпиз. Күнүгө жашылча жемишти койгонго. Акча каражат көп сарпталбайт. Булар арзан болот. Ушу конфет печеньеге караганда арзан түшөт. Зато ден соолук үчүн пайдалуу болот да. 10 эсе пайдалуу. Туура айтасыз. Ошол эфирге даярданып атып жана мен дагы тарелка биздин күнүмдүк тамагыбызды тише баягы туура түзүлгөн тарелкадан тышкары канча өңдү кошосуң дейт да ошол тамак даярдоодочу. Жашыл түстөгү жуси, жашыл түстөгү түрп, жалаң эле жашыл түстөрдү же ар кандай түстөрдү дейт да. Ошол дагы абдан маанилүү дейт. Канчалык ушул витаминге бай болгон жашылча жемиштерди көбүрөөк кошсоң, сенин организмиң ошончолук рак оорусуна каршы тура алчу клеткаларды, азыктарды алып атат дейт да. Анысы кандай? Ошол мен жана жогоруда эфирден тышкары бир себептерди айтып бербедимби? 2,5 жыл, 3 жыл мурун айдан изилдей баштадым. Эмнеден улам, кандай дарыланыш керек деп. Анан адамдын дарылануусунда ошол залалдуу шишик менен күрөшкөндө жалаң жашылча жемиштердин ширесин ичип, жаңысы кылган жашап жүргөн адамдарды көрүп, 10 жыл, 14 жылга чейин 2 органын, 1 органын алдырып жашагандарды көрүп, анан ай дедим да. Көрсө туура тамактануу жакшы. Кытай эли сонун айтып койгон, ооз аркылуу оору кирет, дарттын баары депчи. Анысы кандай? Туура тамактануу бул дарттарды жеңүүнүн же алдын алуунун сонун жолу. Албетте алдын алуу болсо анда жакшы болмок, жеңгенге караганда. Келип аткан билдирүүлөр бар, карап алалы, андан кийин биз саатыбызды улантабыз. 0705 53 16 64 WhatsApp номерубуз кызматта. Бизге жазыңыздар, жооп берүүгө даярбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун адиси Айтбекова Айтекова Асель Адылбековна. Эжекебиз мындай дейт, бизде угарманыбыз. Саламатсыздарбы? Менин 2 бала, 1 кызым. 2 балам, анан 1 кызым. Ушундай 3 баласы окшойт. Мен түшүнгөнүмө караганда, азыркы учурда жөн гана жүргөндө деле эмчек жагымды кармасам ооруй берет. Колтуктун астында без бардай сезилет, бирок кээде жок болуп калат. Эмнеден болушу мүмкүн? Айтып коесуздарбы? Чоң рахмат дейт. Эми рахмат сиз ушундай суроо бергениңизге, угарман. Биринчиден, мынакей өзүңүз убакыт өтүп, өзүңүз дагы мына байкап атат окшойсуз, ошол бездин чоңоюп атканын, өлчөмү кандай экен, көлөмү кандай экен өзүңүз байкап атат окшойсуз да. Ошон үчүн жөндөн жок эмес, могу тынчсыздануу сезими сизде жөндөн жок пайда болгон эмес да. Ошон үчүн сиз мына 3-тү төрөгөнчө билесиз, этек киргелгенде кандайча болуп өзгөрөт эмчек бези да. Ошон үчүн сизге сунуштайт элек ушу райондук борбордо онкологко, ал болбосо үй бүлөлүк дарыгериңизге, өзүңүздүн айылыңызда болобу, шаарда болобу, ФАПта деле фельдшерлер бар бизде, медициналык кызматкерге ушул көйгөйүңүз менен кайрылсаңыз, мен ойлойм жардам беришет. Бүгүнкү күндө өзүнүн кандайдыр бир кеңешин берет, же болбосо атайын адиске жөнөтүшөт. Рахмат. Кийинки. Саламатсыздарбы? Жашым 26-да, 1 кызым бар. Эмчегимдин үрпүн кармасам дарым ооруй берет. Эмнеден болушу мүмкүн? Же бул өзү ооруй берчү органбы дейт. Негизи эмчектин үрпүндө ошо рецепторлор көп деп эсептейбиз. Жана бала эмгискенде эмне үчүн айтабыз? Эне баланы эмгискенде ушуну кандайдыр мимиреп, ошо бала менен мээримин төгүп, ошол рецепторлор козголгондо, мисалы мээге ошол сигналдар барып, анан кийин ушу эзилип деп коебуз, эмгизип атканда ийип, анан кийин сүт чыга баштайт. Демек эмчек менен мээ бул байланышкан да. Ошон үчүн эмчектин үрпүндө рецепторлор көп, жана тегерегинде ареолада рецепторлор көп. Бул эми изилдөө жүргүзүп атканда дагы биз эми абдан катуу баспайт болуш керекпиз. Ошону эстен чыгарбаңыздар. Бирок кандайдыр бир мындай сезим пайда болгону, мындай ооруган сезим пайда болгону бул норма деп эсептесек болот. Рахмат. Кийинки. Саламатсыздарбы? Кайсы жака маммологко көрүнсөм болот? Көптөн бери колтугум ас деле ооруй берет, шишип да калгандай сезилет. Кеңешиңиздер үчүн чоң рахмат. Керектүү темаларды көтөрүп чыгыптырсыздар, айымдар. Конок эжеке, ишиңизге ийгилик каалайм дейт. Мына биздин саламаттык сактоо министрлик негизи азыр өзгөчө көңүл буруп атат ушу жугуштуу эмес ооруларга. Сиздер билесиздер, жана мобилдик клиниканы сатып алган. Ушу ноябрь айында бүт азыр макулдашуу процесстери бүтүп калды. Ноябрь айында эң биринчи чыгып, ушу Кемин районуна барып токтоп, ошол жерде маммограф болот, УЗИ болот, атайын адистер болот. Ошолордун жардамын пайдалансаңыздар болот, изилдөөлөрдөн өтүп көрүнсөңүздөр болот. Экинчиден дагы бир проекттер
ачылган жатат мына Кыргызстанда. Өзгөчө ушул эмчек рагы жана аялдардын жатын моюнчасын рагына көңүл бурабыз деп иш баштайын деп атат. Бул эми кубандырат. Бизде ушундай көңүл бурулуп атканына Саламаттык сактоо министрлик тарабынан. Анан кийин сизде ушундай бес чоңойгону байкап атсаңыз, убакытты кетирбей шыр эле үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылууңузду сунуштайбыз. Кийинки саламатсыздарбы, кандай бюстгальтер кийиш керек? Поролону калыңдарды кийгенге болбойт деп коюшат го, эмне үчүн дейт? Биринчиден эми поролон кийгенде негизи жанагындай кебестен жасалган, хлопчатобумажный материалдан, дем ала турган материалдан жасалган бюстгальтерлерди сунуштайт элек. Экинчиден ушу кийгенде кандайдыр бир дискомфорт болбой турган болуш керек да. Ошон үчүн ченеп алып атканда дагы өзгөчө көңүл буруш керек. Мисалы өспүрүм кыздар барганда уялып, ал жерден могул жарайт болуш керек деп коюш керек да, деп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз өзүнө мындай тыкан, кыспай турган, анан дем ала турган материалдардан алып берсеңиздер абдан жакшы болмок. Анткени синтетика, ошол эле поролон дем алдырбай, терде этип ушундай организм кыйналат десек болот да. Анын ичинде дагы жанагындай темирчелер бар да. Ошонусу жок болсо абдан жакшы болмок. Алар кысып, кабыргаларга өтүп, кээде чыгып кетип, сайгылап бир жерлерди денени ошо кыздар ошо сулуулук үчүн, ошон үчүн тандаганга келгенде дагы мындай кылдаттык менен тандап, ден соолукка ошол терс таасирин көрсөтүп калышы мүмкүн деп дагы көңүл буруңуздар. Менде дагы бир суроом бар. Саатыбыз карамагыбызда 15 мүнөт калыптыр. Ошол жыныстык жашоонун туруксуздугу эмчек рагына кандай таасир берет? Анын байланышы барбы, жокпу? Негизи айтылат, ошол жыныстык катнаш регулярдуу эмес болсо бул дагы таасир этет деп. Анткени кандайдыр бир ошо гормондордун чыгуусу жана ырахаттануу алуу, ошонун баары биздин организмге пайда болот десек болот да. Ошон үчүн кандайдыр бир аялдар мисалы жолдош командировкага кеткенде кармануу болуп калышы мүмкүн, кеч турмушка чыгышы мүмкүн. Ошонун баары түзмө түз деп айта албайбыз, бирок кандайдыр бир ушу шарт түзүп бергенге залалдуу шишик пайда болгонуна түрткү бериши мүмкүн деп эсептейбиз да. Эгерде таптакыр эле жашоосунда төрөбөгөн, турмушка чыкпаган аял болсочу? Эми 100% биз айта албайбыз, сөзсүз эле ал ооруп калат депчи. Анын өзүнүн жүрүм туруму кандай турабы? Бул жерден көп факторлордун ошонун баарын келип кошулуп чыгып тургандан кийин оору пайда болуп атпайбы? Анан дагы мына айтып кетчү нерсе, жана сиз тамактануу жөнүндө айтып атпадыңызбы? Ушу биздин тамактануу тарелкабызда чын эле көңүлүбүздү ача турган ар кандай өңдөр, сары, жашыл, кызыл, мына перецтер, сары, кызыл, жашыл, чөптөр бизде жашыл, ушул тарелканын жарымы жашылча чөптөр, жашылча жемиштер болуш керек да, чөптөр болуш керек. Анан көзүң ырахаттанып атса, сен ушундай жакшы эмоцияларды алып атсаң, тамак бул жөн эле биз курсагыбызды тойгузуп ала турган нерсе эмес да, бул эстетикалык жактан да жашынакай идишке салып, дасторконду жайганда дагы жашынакай дасторконду турабы, ошол биздин идиш аяктарыбыздагы көңүлдү ача турган болсо, ошол тарелкада эстетикалык жактан дагы сага ырахат алып келе турган болсо, ар бир мына оорудан ошол эле сасык тумоонун кантип оорубаш керекпиз, жөнөкөй эле мисал. Положительный эмоции, демек, жакшы эмоциялар сен иммунитетиң жогорулатат. А эгерде сен стресске кабыла берсең, туурабы, кайгы бир ойго түшө берсең, бул дагы сени өзүнөн өзү эле оорутат десек болот да. Ошон үчүн позитивдүү болуш керек. Мисалы, ооруп калган адамдарга дагы адистер эмне деп айтат? Эң биринчи, ушул сенин колуңда канчалык позитивдүү эмоцияларың жогору болсо, ошончолук мен айыгып кетем деген сенде ушундай уверенность болсо, сен айыгып кетесиң. Дарыгерлердин жана дарылоо жолдору, химиялык нур аркылуу деп атабыз, дары аркылуу химиялык жол болсо, операция жолу мененби, бул кандайдыр бир аз маз вмешательство да. А негизи адамдын өзүнүн настроюнан. Ошон үчүн ошонун баарын унутпаш керекпиз. Үйдө дагы ошо күлкү шаң чыгып турса,
балдар менен баарлашып, алардын дагы ошо кандай күн өткөргөнүн ошо жөнүндө сурап, аларды да колдоп, ошо аларга кандайдыр бир коргоп атканыңарды, көңүл буруп атканыңарды, алардын ден соолугу үчүн кам көрүп атканыңарды дайым көрсөтүп турсаңыздар, балдар дагы өзүнө мындай уверенный болуп чоңоет десек болот. Ошону түшүндүрүп берип, мисалы ошо жазып аткан учурда эле мына кызыңыз жардам берип атса, ошол эле немеде кухняда ошонун баарын түшүндүрүп айтып берсеңиздер, балдар полочка кылып ошонун баарын эсине тутуп калат. Анан чоңойгондо өздөрүнүн балдарына айтат, ошону аткаранга аракет жасайт. Демек, биздин жүрүм турумубуз каяктан формироваться этет, үй бүлөдө, өзүбүздүн айлана чөйрөбүздө. Демек, ошонун баарын туура түшүндүрүш керекпиз да. Эмне үчүн керек ошо туура тамактануу? Эмне үчүн сергек жашоо? Эмне үчүн мына мен сени спорттук секцияга жаздырдым? Анткени физикалык активдүүлүк бул дагы гормондордун выбросуна алып келет да, положительный гормондордун, булчумдардын бүт организмде стрессти чыгарууга жардам берет да. Демек, ошо күнүмдүк, мисалы, биз аз кыймылдайбыз. Ашыкча салмак Кыргызстанда көп. Окуучулардын арасында, мисалы, шаардык окуучулардын арасында ашыкча салмак балдар көп. Анткени жанагындай тез аш боло турган калориялуу тамак аштарды көп пайдаланышат. Айыл жергесинде наоборот, биз рационалдуу тамактанбаган үчүн салмак аз, бою кичикей балдар көп кездешип атат да. А эмнеден ал? Энатадан, тамактануудан, биздин көңүл бурбаганыбыздан, ошол эле мектептен, анан үйдөн туура тамактанбагандан. Демек, этке акчаң жок болсо, ошол эле мисалы фасольду өстүр, маш, нокорт, чечевица түрлөрүн пайдалансаң болот. Горох, 40 сомдук мисалы горох, а растительный белок, анын өлчөмүндө фасоль дагы белок, ошо эт менен барабар болот десек болот да. Демек, күнүмдүк рационду мындай разнообразить этиш керек, ар кандай түрдүү тамактарды жасаш керек. Анан ошол калория балага керектүү, мисалы, биз эт жебесек болот. Биздин организм уже түзүлүп калды десек болот. А өспүрүм балага күнүгө мына 200-250 грамм эт алыш керек да. Сатып бергенге мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Жок. Биз айылда эмне кылабыз? Устукан салса, улууга берилет устукан. Балдарга шыйрак калат, туурабы? Мүлжүгөнгө камыр жейт дегендейчи. А ошол биз ошол устукандарыбызды өспүрүм балдарга бериш керекпиз. Анткени алардын организми жана үйдү кирпичиктен салгандай болуп, булчумдарга ошол белок керек да. Жокпу эт? Мынакей жакшы хозяйка жанагындай бобовыйларды, өсүмдүктөрдөн ала турган белокторду пайдаланыш керек күнүмдүк немеде. Сууга чылап коюп туруп, күнүгө бир чыныдан кошуп койсо, жазап аткан шорпосуна болобу, борщко болобу, бөлөк оокаттарга кошуп койсо, ошол балага керектүү растительный белок алат. Анан кийин анын бою өсөт, булчумдары өсөт, сөөктөрү өсөт, ошонун баарын керектүү азыктарды алып турат да. Туура айтасыз. Бүгүн тамактануу дагы бул маанилүү ролду ойнойт экенин айттык. Эми залалдуу шишиктерди алдын алуу деп кайра эле суроону берип калчудай болуп атам. Жалпы жонунан сиз негизинен жооп бердиңиз, бул суроого. Мен дагы ошол сиз айта кеткендей, адамдын позитивдүү ою, үйдөгү жайлуулук тууралуу да бир аз сөз кылгым келип атат. Канчалык деңгээлде бул маанилүү? Көбүнчө жумуштан чарчап келгенден кийин мен чарчап келдим, ары барчы дешибиз мүмкүн, бирок эненин, атанын үйдөгү маанайы, алардын ортосундагы мамиле балдардын иммунитетине дагы түздөн-түз таасир этет. Ошондуктан азыр жолдо чарчап бараткан угармандарыбыз бар болсо, үйгө барып эптеп эле жатайын дебестен 5 мүнөт болсо дагы балама, жакыныма көңүл буруп коеюн, көңүл бөлүп коеюн деп максат кылыңыздар. Бизде дагы бир суроо бар, карай кетели. Андан кийин саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө өтөлү. Ой. Кутман кеч, Айнур эже жана конок эжеке абдан сонун маек куруп жатасыздар. Чоң рахмат сиздерге. 5 баланын энесимин, бирок айызым го дейм. Айызым токтогондон бери эмчек жагым ооруп калды. Менде мындай көйгөй болуш мүмкүн эмеспи? Жашым 58 дейт. Негизи мына рак оорусу жашка карабайт. Бизде деле Кыргызстанда кандайдыр бир ушул этекири токтогон, климакска чалдыккан аялдардын арасында деле кездешип атат. Ошондой эле жаш келиндерден, 20-30 жаштагы келиндердин арасында дагы ушул оору кездешип атат. Ошон үчүн канча балаңыз бар экен, аны мындай ага көңүл бурбай эле дегенде, эгерде сизди ушул кандайдыр бир без чоңоюп,
көңүлүңүздү буруп атса, сизге кандайдыр бир дискомфорт алып келип атса, кыймылдаганда сезип атсаңыз, чоңоюп атканын билип атсаңыз, анда сөзсүз убакытты кетирбей үй бүлөлүк медицина борборуна кайрылып, өзүңүздүн үй бүлөлүк врачыңызга, дарыгериңизге кайрылып, фельдшер деле болсо барып көрсөтүп, убакытты кетирбегенге аракет жасаңыздар. Канчалык эрте диагностика болсо, ошончолук эрте бизде мүмкүнчүлүк бар учурунда көзөмөлгө алып, дарылап алганга. Дагы бир суроо келип калды, биз карай кетели. Салам айымдар, менде мындай суроо бар. Жакында төрөгөм, кызым 2 жашка чыгып калды. Ошондон бери эмчегимди кармасам дагы ооруй берет. Мен башында сүт коо деп ойлочумун, бирок андай эмес окшойт. Катууган бойдон эле турат. Эмне себептен экенин билбейм, кол тийгизбей оорутат дейт. Сизге угарман ушу кандай кеңеш берет элек? Биринчиден, ушу эмгизип аткан учурда кээде болот, эмчекте ушу бөлүкчөлөрдө сүт болот да, өзүнчө бөлүкчөлөр болот. Ушу кайсы бир бөлүкчөдө ушу сүт калып, эмне үчүн жана кыргыздар негизи мындай акылдуу болуп, жакшы кеңештерди ушу чоң апалар берген да, эмчегин какшатып, какшаганча эмгиз депчи, эчтеке калтырбай эмгиздечи да. Анткени калып калган сүт ал жанагындай маститке алып келиши мүмкүн да. Мүмкүн сизде ошондой учур болгон. Бирок 2 жашка чыгып калыптыр балаңыз, мастит деп айта албайбыз. Бирок ошого байланыштуу, ошо сүттүн туруп калышына байланыштуу кандайдыр бир өзгөрүүлөр болду өзүнчө бөлүкчөсүндө. Бизде мына азыр мүмкүнчүлүк бар. Изилдөөлөрдүн УЗИни өткөнгө сизге сунуштайт элек. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ушу жакын жерде барып УЗИ өтүп койгонго, эмчек безинин УЗИсин, ошондо дагы аныктап чыгышат да. Эмне себеби болгон экен? Өзгөчө жанагынтип кармаганда дагы оорутуп атат деп атасыз. Бул дагы коркунучтуу белги болуп эсептелет. Достор, биз саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келип калдык. Анда эжеке сизге эркин микрофон, угармандарыбызга каалоо айтып, өзүңүздүн таттуу тилектериңизди калтыра кетиңиз. Анан эгер кааласаңыз, жакындарыңызга да салам жолдоп, бизден ушундай бир сонун мүмкүнчүлүк алсаңыз болот. Чоң рахмат. Биринчиден баардык кыргызстандыктарга ден соолук каалайт элем. Анткени биринчи байлык ден соолук деп коет. Бул мындай кеңири тараган фраза болгону менен негизи канча мааниге ээ да. Биринчи ден соолугуң жок болсо, сенин акча каражатың дагы, сенин байлыгың дагы эчтеке жардам бербей калат да. Ошон үчүн мына биз медициналык кызматкерлер канча учурду көрүп атабыз да. Ошондой жардам бере албай калган учурлар да. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырат элем. Биринчиден ушул алдын ала ооруларга аракет жасайлы. Ошо ооруп калбаганга, жаштарыбызды ушу тамеки чеккенден, ичкилик ичүүдөн алыс кармайлы. Өзүбүз үлгү болойлу ошо балдарыбызга, өспүрүмдөргө. Эгерде мисалы ошо жаш балдарыбызды сактап калсак, алар ошо жанагындай жүрөк кан тамыры, жугуштуу эмес оорулар, рак ооруларына чалдыгышпайт да. Биз аларды сактап калдык десек болот. Ошондо Кыргызстан мына дени сак Кыргызстан болот десек болот. Ошон үчүн кичинекей жашынан баштап өзгөчө көңүл буруп, ошо балдардын өсүшүнө, интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл буруп, үйдө өздүк гигиенаны сактап, мына коронавирус дагы көрсөттү баарыбызга. Канчалык таасир этет экен ошо өздүк гигиенаны сактаган. Азыр дагы айтып кетет эле, мына сасык тумоо күчөп атат, Ошон үчүн өзүңүздөргө көңүл буруңуздар, дистанцияны кармаңыздар, коомдук жерлерге барбаганга аракет жасаңыздар. Мына мүмкүнчүлүк болуп калды сиздерге кайрылганга, тыштан коомдук жерден келгенден, коомдук транспортко түшкөндөн кийин сөзсүз колуңуздарды жуугула, мал жайгарып келгенден кийин, тамак даярдаарын алдында келиндер унутпаш керек. Баланы эмчек эмгизердин алдында сөзсүз колду самындап 20 секундтан кем эмес жууганды унутпаш керек. Ошондо биз инфекциялык оорулардан, көп оорулардан өзүбүздү сактайбыз. Эгерде биз жашоо шартыбызды, өзүбүздүн күнүмдүк жүрүм турумубузду өзгөртсөк, биз жана жугуштуу эмес оорулардан алыс болобуз. Кыргызстанда өлүмдөрдүн көрсөткүчтөрдүн биз азайта алабыз биргелешип сиздер менен. Ошон үчүн жалаң эле медициналык кызматкерлердин, мына биздин коомдун бул колунда эмес десек болот, ар бир адамдын өзүнүн колунда. Ошо өзүнүн ден соолугу, кандай сапаттуу жашайт, узак жашайбы, ошо жакындарына кандай көңүл бурса, ошонун баары таасир этет. Ошон үчүн баарыңыздарга биринчиден ден соолук, сак болуңуздар. Анан дагы чакырып кетет элем, коронавируска каршы дагы эмдөөнү алыңыздар, анткени эмдөө көп оорулардан сактайт. Ошондо дагы биз оор формаларынан,
ооруканага түшүп калуудан өзүбүздү сактасак болот да. Чоң рахмат. Ардактуу каармандар, баягы айтып коюшат эмеспи, башында ден соолугуңду коротуп иштейсиң, анан кайра ден соолукка иштейсиң деп. Анысы кандай? Бул нерсе болбосун. Башында эң башынан эле туура тамактанып, жогоруда эжекебиз баса белгилеп айта кетпедиби, кирпичтерди бири биринин үстүнө коебуз деп, өспүрүмдөрдүн ден соолугунда. Ошол бала чактан эле туура тамактануу, организм туура калыптануусу боло турган болсо, ал болочокто дени сак эне, дени сак ата болот. Ошондуктан балдарыбызга көңүл буралы жана албетте азыркы учурда уйкуга карабай, эч нерсеге карабай, мейли эптеп акча табайын дегендер болсо, албетте азыр жашоо үчүн акча керек, бирок өзүңүздүн ден соолугуңузду садакага чаппаңыз дейт элек. Анткени сиздин ден соолугуңуз бул сиздин колуңуздагы биринчи байлыгыңыз. Ар бир үйдө жакшы маанай болсун, ар бир үйдө токчулук болсун. Биз сиздер менен коштошобуз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун адиси Айтекова Асель Адылбековна болду. Сизге дагы бир жолу ырайчылык айтам. Келип бергениңиз үчүн, таанышканыма абдан кубанычтамын. Ишиңизге ийгилик каалайм. Ушундай элдин керегине жарап, элдин батасына ээ болуп, эмгегиңиздин үзүнүн көрүп жүрө бериңиз. Мен болсо жалпы угармандарыбыз менен коштошом. Эртең таңкы саат 8-де амандашканча.